Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алдыңар? Каникулуңар жакшы өттүбү? Азаматсыңар. Мына бат эле силер дагы 1 жашка чоңоюп, 2 класска өттүңөр. Эми силерден чоң үмүт болуп жатат. Сабактын максаты: биринчи, кыргызча саламдашууну эстейбиз, диалог түзүүнү үйрөнөбүз, сабакта өтүлгөн лексиканын кыраатын келтирип, маанисине жараша колдоно билебиз. Ынтымактуулукка, бирин-бирин сыйлоого жана адептүүлүккө тарбия алабыз. Сабакка керектелүүчү негизги окуу куралдарыбыз бул окуу китеби, иштептер, калем, калемсап, сөздүк дептер керек болот. Сабакка даярсыңарбы, балдар? Анда эмисим сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбызда көп кездешүүчү жаңы сөздөр эсиңерде сактап калгыла. Саламатсызбы? Здравствуйте. Это вежливое обращение к одному лицу. Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Обращение к нескольким лицам. Коңгуроо, звонок, өчүргүч, резинка. Агай, учитель, эжей, учительница. Бул жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып эстеп калгыла, балдар. Келгиле, ушул жаңы сөздөрдү биз дирижер оюну менен ойнойлу. Буну биз кантип ойнойт элек? Эсиңердеби? Ар бир муунду окуганыбызда кол чабат элек. Кана? Анда эмисин баштадык. Са-лам. Муун деген это слог. Са-лам 2 муун. Буну биз кимге айтат элек? Албетте, досторубузга, тең туштарыбызга, өзүбүздөн кичүү балдарга айтабыз, Азаматсыңар. Кийинки сөздү карагыла. Са-ла-мат-сың-бы. Канча муун болду? Эсептегиле. Азаматсыңар. 5 муун. Буну дагы биз тең туштарыбызга, досторубузга, өзүбүздөн кичүү адамдарга айтабыз. Үчүнчүсү. Са-ла-мат-сыз-бы. Азаматсыңар. Бул жерде дагы 5 муун. Өзүбүздөн улуу агай эжелерге, улуу адамдарга айтабыз. Са-ла-мат-сыңар-бы. Карагыла, узун муун болуп турат. Эсептегиле. Канча муун экен? Азаматсыңар. 6 муун. Бул саламдашууну биз көп адамдар турган жерде ар бирине салам берип отурбастан, жалпы эле саламатсыңарбы деп саламдашабыз. Ушул саламдашуунун бардыгына саламатчылык деп жооп беребиз. Эстеп калгыла, балдар. Азаматсыңар. Келгиле, балдар. Анда эмисим жагымдуу маанай жасайлы. Бул ырды силер эстеп, жаттап алсаңар болот, чогуу ырдасаңар да болот. Ай чыкты карачы айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай бал.
балалдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Балдар, диалог бул. Мисал үчүн, Асан менен Айжан мультфильм жөнүндө сүйлөшсө, же болбосо машина жөнүндө, же сабак жөнүндө сүйлөшсө, бул диалог деп эсептелинет. Эми орусчасын айтып коеюн. Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. Эмесе мени менен кошо диалогту окугула. Салам, Асан. Салам, Айжан. Саламатсыңбы, Акылай? Саламатчылык, Асан. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатчылык, Эжей. Байкадыңарбы? Бул жерде окуучулар өзүнүн мугалими менен учурашып жатышат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. А эгер мугалим алгач учурашса, ал окуучуларга саламатсыздарбы дейт. А балдар болсо саламатчылык деп коюшат. Сүрөткө көңүл бургула. Мугалим жана анын окуучулары экен. Кана эстегилечи, эмне деп учурашчу эле мугалим менен? Туура, саламатсызбы. Бул жерде эки бала дос окшойт. Тең экен жаштары. Кана балдар, эмне деп учурашасыңар? Туура, салам. Ал эми бул сүрөттө чоң атасы небереси менен отурушат. Чоң ата менен кантип учурашчу эле? Туура. Саламатсызбы, чоң ата? Же болбосо биз үйрөнгөнбүз. Амансыңбы, чоң ата? Кыргыз алфавитин эстели. Вспоминаем кыргызский алфавит. Кыргыз алфавитинде канча тамга бар? Тамга деген эмне? Тыбыш деген эмне? Ойлонгула, эстегиле. Жооптору: кыргыз алфавитинде 36 тамга бар. В кыргызском алфавите 36 букв. Тамга буква. Тамганы биз жазабыз, көрөбүз. Буквы мы видим и пишем. Тыбыш звук, тыбышты биз угабыз, сүйлөйбүз. Звуки мы произносим и слышим. Үйгө тапшырма. Окуу китебинин 5-бети, 5-көнүгү. Сүрөттөн Ö, Ü, Ң тыбыштары катышкан сөздөрдү иш дептериңерге жазгыла.